Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Эми урматтуу кесиптештер, бул бизге керек мыйзам экен. Неле бул мындай тукумдан кыр издейбиз? Неле билимдүү болобуз? Ачык сүйлөшөлү да. Наоборот, биздин адамдын укугун коргой турган мыйзам болотса, тоону же башканы сүйлөп эле колдоп берип койбойлубу? Эми кечиресиңер бир аз катуу тийген болсо. Эми буга чейинки мыйзамда эч кандай соттун чечими жок, 48 саатка камап жатса. Азыр эми адамдын укугу деп 48 саатка камаганга да соттун уруксат алганга болуп жатса, буну албетте колдошубуз керек да. Эми мындай актак караны кара дешибиз керек да. Мен өзүм жеке бул мыйзам долбоорун колдойм. Калтырып койгонго эч кандай кереги жок, калтырып койгон. Рахмат. Алахан Кипсенбаевич. Урматтуу кесиптештер, биз суроону мыйзамды айтып аткан кишиге бербей, алдыбыздагы кагазыбызды карашыбыз керек. 48 саатка соттун чечимиси жок эле кармалат. Азыр деле ошондой. Бул мыйзамды 5 жолу кабыл алсак деле соттун чечимиси жок эле 48 саатка камайт. Темилгечи ошондойбу? Ошондой. Мыйзам өтүп калса деле? Ошондой. Өтсө да, өтпөсө да 48 саатка соттун чечими жок эле кармайт. Темилгечи так жооп берип коесузбу ошо? Боло берет, англис тилинде жооп берсеңиз дагы. Хоть кандай тилде. Сунушталып аткан редакцияда никто не может быть подвергнут задержанию на срок более 48 часов. Более. Көрдүңбү? Без судебного решения. В любом случае задержат. Маселе ушундай болуп атат. Айырмасы кандай болуп атат онда? Жок айырмасы. Айырмасы бул жерде 72 сааттан 48 саатка түшүп атат. Бул бир. Экинчиден, поле действия она чуть-чуть расширяется. Биз депутаттар бирөөлөрдөн сурап ушундайбы дебестен өзүбүз кагазды карап, окуп, айырмасын иликтеп, чагып, чечип алышыбыз керек. 72 сааттан 48 саатка түшүп атпайбы? Түшүп атат, бирок широкое поле действия деп атам. Поле действия өз действиясы бар да. Айбек, айнанайын, деним. Айнанайындар. Жок. Келгиле, мен силерге танапис жарыялагылы, мен силерге мына мисалы мондай тилмен айтайынчы силерге мен. Эгерде ушул мыйзамдын күчү 72 саатка чейинки деген мыйзамдын күчү 5 гектар жерде иштейт деп аткан болсо, 48 саатка түшкөндөн кийин 50 гектар жерде иштейт деп туруп атат. Кандай айырмасын түшүнбөйсүңөр? Бул жерде жумурткадан кыр издеген эч ким жок. Андай айырмасы жок. Жакшы эле түшүндүрүп айтты. Биз деле жакшы эле түшүндүк. Бул жерге карап деле келдик биз деле. Өзүбүздүн жеке пикирибизди билдирдик. Сурап атасыңар, 48 саатка чейин деп. Биз жооп Нуржигит Кадырбекович суроо берди. Ошого бул жооп берди. Мен ошол суроону тактай иретинде сурадым. Тактасак мындай. Мага берген жоопту Нуржигит Кадырбекова да берди. Тактасак мындай. Бүгүн көчөдө бараткан жигитти, көчөдө бараткан кызды колу бутун кайрып, эч кандай сотуң жок, 2 суткага чейин алып кете алат. Муну мыйзамды кабыл алсаң деле ошондой кылып алып кетет, албасаң деле ошондой алып. Буга чейин 72 саатка чейин 48 саатка чыгып атпайбы 72 сааттан. Эми ал бул мыйзам кабыл албасаң деле азыр 72 саатта кармай албайт булар. Албасаң деле кармай албайт. Себеп конституция түздөн түз ээ болуп аткандан кийин конституциянын нормасы иштеп атат. Бул мыйзамың болбосо деле 48 сааттан ашык кармай албайт булар. Себеп азыркы күчкө кирген конституциянын редакциясында ошондой болуп кыскартылган. Ал конституция мына мыйзамдан 15 эсе күчтүүрөөк. Мен айтайын деген мындай да. Комитетке 6-чакырышада ушул комитеттин мүчөсү болуш дегем да. Көптөгөн мындай мыйзам долбоорлор келет. Туура, эгерде биз кайтарып эле турган болсок, элдик талкуу болот, башка болот, өйдө төмөн болот, биздин убакыт кетип калат. Ошондуктан биринчи окуудан кабыл алып берели, экинчисинен түздөгөн жерин түздөйлү. Өткөндө деле ушу башынан баштап көп талкуулуу дагы өткөрбөйбүз дедик да, аягына келип колдоп бердик. Пакет менен өткөрбөйбүз деп сиз айттыңыз дагы, акырында пакет менен колдоп бердик. Алахан Кипсенбаевич, экөөнүн айырмасы өзүңүз айттыңыз. Ошондо анан кайра кийин колдоп бердик. Ошондой болбойлу. Эки маселеде карайлы деп атам. Айбек, экөөнүн айырмасы ат менен төөдөй. Мен сунуш киргиздим, ошону кабыл алдык. Эмне үчүн? Комитет ошол мыйзамдын долбооруна ээ болсун, комитеттин өзгөртүүсүнөн башка
өкмөт киргизе албасын деген тартип менен пакет алдык биз. Сиз айтып жатасыз, күн тартибинен алып эле коелу, буну карабайлы деп. Туурабы? Мен ошону айттым, биринчи окууну кабыл алып берели, экинчисинен дагы өзгөртөйлү деп атам. Мындай кылалы. Алсаңар ала бергиле, мен жалгыз кылам, маселе жок. Ала бергиле. Бирок момундай деген баяндаманы бербегиле. Элдин укугун коргоо максатында ушул мыйзамды кабыл алдык. Бул мыйзамды кабыл алганыңар менен элдин укугунун кылдай дагы мааниси өзгөрбөйт. Себеп азыр мына Адилет министринин орун басарынан ачык сурайбыз. Бүгүн 48 саатка сурадыңар, 48 саатка бул мыйзамыңар сиз эле кармайт. Бул бир. Экинчиси, бүгүн мыйзам кабыл алынбаса, 48 сааттан 1 минут ашык кармап турууга укугуңар барбы? Бүгүн бар. Эмне үчүн? Бүгүнкү ошол действующий редакцияда ал 3 суткага чейин ошол жарандын тактоо иретинде кармаганга укук органдарынын укугу бар ага. Кечирип коесуңар. Эгер ошол мыйзам конституцияга каршы келсе, кайсы мыйзам иштейт? Силер Адилет министринин орун басары болгондон кийин так жоопту билишиңер керек да. Эгер ошол мыйзам конституцияга каршы келсе, эмне иштейт? Конституция иштейби, мыйзам иштейби? Мыйзам иштейт. Кечирип кой айланайын. Жок, конституция иштейт, бирок сиз баракелде. Конституцияда эмне деп жазылып турат? Эч ким 48 сааттан ашык кармалууга укугу жок деп турат, туурабы? Туура. А эмне мыйзам иштейт дейсиң? Ошон үчүн ушул мыйзамды конституциянын мыйзамына дал келтирели деп ошол мыйзам долбоорун менен чыгып атабыз да. Түшүндүңөрбү эми жигиттер? Буну биз буга чейин түшүнгөнбүз. Жок, кечирип койгула. Мен тактоо иретинде сурап жатам деп дагы сизге айттым. Алакан Килзанбаевич, сиз мага асылбаңыз. Мен тактоо иретинде Нуржигит Кадырбековго берген суроосун тактоо иретинде сурадым деп жатам. Урматтуу депутаттар. Сиз жок жерден Урматтуу асыл депутаттар. бербедиңиз. Мен сүйлөп делек, мага сөз берилген, сөз маягына чыгарып алайын. Мен сөз маягына чыгарып алайын. Тургачы мындай очерк менен берели, анан бирөө Сөз мага жеткен боюнча турат. Сөз мага келген. Мындай да, урматтуу коллегалар, мен албетте баарыңыздарды сыйлайм. Бул жерде мыйзам долбоор каралып жатат. Адам укугу боюнча. Чындыгында биз буга чейин материалда бергенбизде караганбыз. Демилгечи демилгеп жатат. Биздин коллегаларга ар бир суроосуна жооп берип жатат. Мен ошону тактоо иретинде сурап жатам. Чындыгында көп чийки жерлер бар экен. Аны албетте экинчи окууда оңдоп келишет. Менин сунушум ушуну колдоп берип коелу деген сунуш. Рахмат. Сөз Нуржигит Кадырбековичте, кийинки сөз Нурланбек Асанбековичте. Кийинки сөз Улан Болотбековичте. Урматтуу министрдин орун басары, байкап атасыз, мен сизге мындай жардам бергим келип атат да. Анткени сиздин ордуңузда министрдин орун басары катары мен да болгонмун. Мына ушул мыйзам долбоорун толук окуп коюңузчу, орус тилинде же кыргыз тилинде, аталышын гана. Аталышын гана. Почитайте, пожалуйста. Азырбы? Название законопроекта. Өзгөчө абал жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоору. Көрдүңүзбү, өзгөчө абал жөнүндө. Орусчасы эмне деп турат? Очередчанын предположение деп турат, туурабы? Өзгөчө абал качан болот, кандай жагдайда? Жаныңызда жардам берген келгендер барбы? Биз ээрчитип алчу элек. Башкармалыктын башчыларынчы. Министрдин орун басары, жардам бере тургандар барбы? Сиздин ордуңузга комментарий бере тургандар? Кошо келгендер барбы? Бар. Ушу кимиңиздер жооп берип коюңуздарчы, ушул өзгөчө абал кайсы учурларда болот? Өзгөчө абалдар ушул мыйзам. Өзүңүздү биринчи тааныштырып, анан кийин сүйлөңүз. Атым Айсалкын Шуркулова, юстиция министрлигинин өкүлү болом. Азыркы берип аткан суроого төмөнкүдө жооп берейин дейм. Бул өзгөчө абал атайын президент тарабынан ушул мыйзамда көрсөтүлгөн учурларда. Алар болсо жана коомдук бузулуулар болгондо, масштабдуу абалда же болбосо кандай бир мамлекеттик
кызыкчылыктарга болгон багыттар учурда мындай как уруксат этсеңер орусча айтып койсом болобу, когда идет угроза национальной безопасности, когда массовое общественное нарушение, в данном случае могут ввестись чрезвычайное положение. И если вы разрешите, Чулпан Алиевна, я хотела бы на несколько вопросов тоже сразу отметить, поскольку вы дали мне слово. Насчет общественного обсуждения. Согласно требованиям статьи 22 закона о НПА, проекты, вытекающие из решения Конституционной палаты, не требуют общественного обсуждения. В этой связи нами не было проведено общественное обсуждение. Во-вторых, насчет привлечения независимых экспертов для оценки по требованию статьи 22 закона о нормативно-правовых актов, законопроекты, вытекающие из решения Конспалаты, не требуют проведения общественного обсуждения. Это требование закона нормативно-правовых актов. Второе, насчет проведения привлечение независимых экспертов. По поводу этого я хотела бы отметить, что по требованию закона о нормативно-правовых актов, закону, устанавливающие права, устанавливающие новые обязанности, подлежат обязательно экспертизе, специализированным видам экспертиз. Данные виды экспертиз проводятся Министерством юстиции, поскольку разработчиком данного законопроекта являемся мы сами. Данный законопроект повторного, дополнительного независимой экспертизы не проводилась. Кроме того, данный проект в рамках процедуры согласования были согласованы со всеми госорганами, в том числе Министерством внутренних дел, Министерством обороны, от которых замечаний не было. Относительно того, что кто принимает решение, мы все знаем то, что за нарушение этих требований влечет ответственность, административная ответственность согласно Кодексу о правонарушениях, статья 129, которая влечет в случае нарушения комендантского часа без предъявления пропуска либо иного документа, удостоверяющего личность, это данное лицо подлежит административному взысканию в виде штрафа. Взыскание штрафа подлежит применению только судом на основании составленного протокола. То есть вопрос здесь, кто принимает решение о задержании, это Кодекс о правонарушениях относится сразу к компетенции суда. В этом случае не должно быть вопросов относительно незаконного задержания лица без предъявления суда. Кроме того, насчет того, что соответствует ли Конституция, Конституция сама говорит о том, что лицо не может быть задержано не более на 48 часов без решения суда. В этой связи вот эти поправки были приведены в соответствии с данной нормой Конституции, а именно статьей 20, часть 4 статьи 59 Конституции. Рахмат. Чоң рахмат. Ошон үчүн мен мурда тажрыйбам бар, ошон үчүн кемчилик берип атпайбы. Сиз менен кошо келген жан жөкөрүңүз жооп берсин депчи. Көп учурда ушундай болот, мен түшүнүп атам. Көрдүңүзбү, бир эле сөздү кошуп койсоңуз, урматтуу депутаттар, бул жөнөкөй жагдайда эмес, өзгөчө абалда. Өзгөчө абал качан болот? Качан чыр болгондо, бир бейтартиптик болгондо, согуш учурунда, этностор аралык уруш болгондо, мисалы Ош окуясында болгон, өткөн жыл пандемия учурунда болду. Ошол сыяктуу жагдайларда гана деп айтсаңыз, көп маселе чечилмек. Көрдүңүз, мен сизге подсказка гана кылдым, пас берип атам. Түшүндүңүз, ошон үчүн менимче мындай кылбайлыбы? Өткөндө Абдан Кимсанбаевич абдан жакшы айттыңыз эле, комитеттин кароосуна алалы муну дагы. Керек болсо өзүбүз деле тегерек сул өткөзөлү. Бирок азыр менимче карап өткөзүп бергениз эле туура болобу деп ойлоп атам да. Чоң рахмат. Нуржигит Кадырбекович, биз профилдик гана комитетпиз. Бул закондун ээси Конституциялык комитет. Азыр биз ошол өзүбүздүн алымча кошумчаларыбыз менен силер берген бардык сунуштар менен биз бул мыйзамды Конституция комитетине жөнөтөбүз. Ошону туура түшүнгүлө, урматтуу. Анда ушундай кылалы, сунуш берели, силер өзүңөр экспертиза кылгыла, коомдук талкуудан өткөзгүлө эгер зарыл болсо деген. Чоң рахмат. Жарайт.